Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда өтө жөнөкөй, тез даярдалуучу, аябай даамдуу жана тоюмдуу көк самса болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач бир стаканга толпогон жылуу сууга бир чай кашыктап туз салып, эригенче жакшылап аралаштыруу керек. Андан соң аз-аздан куюп, камыр жасап алабыз. Эритилген сливочное маслону коштум. Орто жумшактыктагы камыр жасап алабыз. Мына кандай даражада болуусун көрсөтүп өттүм. 1 саатка тыныгууга алып коебуз. Эми жууп тазаланып алынган көк чөптөргө жылуу кайнаган суудан куябыз. Бир четке алып коебуз. 2 чоң пиязды майдалап турап алуу керек. Ошондой эле көк пияз жана укропту да турап алабыз. Кызытылган сковородкага өсүмдүк майынан куюп, пиязды кууруп алабыз. 1 чай кашыктап туз салып, үстүнө көк чөптөрүбүздү баарын салып, бир аз эле кууруп алабыз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Эми аны бөлүкчөлөргө бөлүп, жайып алуу керек. Видеодо көрсөтүлгөндөй ыкмада кылып, бөлүп алуубуз керек. Кызытылган сковородкага 1-2 аш кашык өсүмдүк майынан куябыз. Мына жакшылап сүртүп алабыз. Эми самсаларды тизип, 2 бетин алмаштырып, бышырып алабыз. Мына биздин эрте жазда бышырып жеүүчү, витаминге бай болгон тоюмдуу көк самсабыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.